Бала бакча катары курулушу башталып, бирок аягына чыкпай келген бул имарат Нарын район Эмгектала айылында жайгашкан. 7 жыл мурун башталган курулушка кайрадан каржы булагы каралып, учурда иш кызуу. Бакчаны куруп жаткандардын айтымында иш ыргагы тынымсыз жүрүп, бөлүнгөн каражат убагында каралса, имарат толук кандуу үстүдөгү жылдын күз айларында бүткөрүлүп пайдаланууга берилмекчи. Учурда 2 кабаттуу имараттын экинчи бөлүгүнүн дубалы тургузулууда. Бүгүнкү күнгө карата 16 миллион сом акчасы чечилип келип, азыр ошону аткаруу иштеринде жүрөбүз. 1-августка карата Кудайым буйруса, крышаларын жаап, терезелерин коюп, тышкы жумуштарды бүтүрүп алалы деп аткан ойдобуз. Иштин кайрадан жанданганына элетели өзгөчө кубанууда. Себеби айылдагы Таберик бала бакчасынын учурдагы имараты авариялык абалда болуп келген. Мындан да Эмгектала айылындагы Таберик бала бакчасынын жамааты жана айыл куруучуларга тамак ашынан көмөк көргөзүп жатат. Айылдын эли түшкүгө тамак уюштуруп берип атышат. Жалпы эле аябай кубануу менен кабыл алып атышат сайдикти. Жаңы имарат типтүү негизде 75 орунга ылайык. Ага каражат республикалык бюджеттен каралып, жалпы наркы 2015-жылкы баа менен 20 миллион сом деп бекитилген. Бирок андан берки базар баасынын өсүшү менен 42 миллион сомго бүткөрүү мерчемделүүдө. Анан азыр перерасчет болуп, кайра жаңы баалар менен эметсе, бул 15-жылкы баа жетпейт. Бүгүнкү күнгө карата жаңы смета түзүлгөн. Сметчиктер түзүп өзлөрү 42 миллионго деген акча менен турат бүгүнкү күндө. Мына ушундай ыргак менен учурда республикалык бюджеттен облус аймагында жалпысынан 32 объектинин курулушу жүрүүдө. Ал эми алардын ичинен Кочкор районунун Каратоо, Ак Кыя айылдарындагы жана Нарын районунун Ак Кудак айылында курулуп жаткан мектеп имараттарынын курулуштан кеткен кемчиликтери жөнгө салынган. Каражат болсо бул подрядчиктин өзүнүн эсебинен кеткен. Ал каражатты баягы отчетко биз алган эмеспиз. Ал каражат ошол подрядчиктин өзүнүн эсебинен мындай айтканда подрядчик баягы кичине чыгымга учурап калды да. Жогоруда айтылган 32 объекттин ичинен быйылкы жылы 11-и пайдаланууга берилмекчи. Андан сырткары башка каржы булактарынын эсебинен Нарын шаарынын Борбордук аянтындагы 100 орундуу бала бакчанын имараты пайдаланууга берилери күтүлүүдө. Эсенбек Сталбек уулу, Жолдошбек Курманбеков, Нурсултан Болотбек уулу, Өлкөдеми, Нарын району.